ыймандуу кызга дуа кылып коюңузчу дейт. Эй, сен ыймандуу болсоң, Кудайым ыйманды кошо берет. Куранда жакшыларга жакшылар, жамандарга жамандар деген аят келет. Ошого сен жакшы бол, анан Кудайым жакшысын жиберет да. Илгери кандакла бирөөгө келип, бирөө таксыр дуа кылып коюң, перзенттүү болоюн дептир. Уул перзент сизде алым болсун дептир. 3 жыл иштебей 3 жыл сурайт экен да, айтыптыр, ey үйлөнгөн, үйлөнө элекмин деп. Биринчи үйлөнүп кел, анан сага дуа кылайын дегенде. Салафитка кыздарга үйлөнсө болобу дейт. Салафиткага салафиттер, даватчыга даватчылар үйлөнгөн жакшы болот да. Урушпайт экөө кийинчи. Сен устазың, мен устазым деп уруша берген болбойт да. Ал деле мусулман бир тууганыбыз. Бирок ар ким өзүнө үйлөнгөн жакшыраак болотчу. Мен канча ажырашып кеткендерди көрдүм. Бири салафи, бири даватчы. Бири ихван, бири хизбут. Бири шиит, бири сүнни. Ошон үчүн бизде куф деп коет. Теңи менен тезек кабы менен. Ошого ар ким өзүнүн жамаатын үйлөнсө бул жакшы. Анан барып ордуна келип кетет иншалла.